Коомдук телерадио корпорация бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң ири медиа уюм. Ал медиа рынокто коомдук биринчи жана музыка каналдарын, ошондой эле Кыргыз радио бирикмесинин 5 каналын тартуулоо менен республиканын бардык аймактарынын 98%-ын камтыйт. Коомдук телерадио корпорация социалдык маанидеги контентти түзгөн, улуттук аудиовизуалдык берүүлөрүн обого чыгарган алдыңкы мекеме. Ошол коомдук каналга айланган Кыргыз телекөрсөтүүсүнө 55 жыл толду. Көңүл бурумуздар, азыр Советтер Союзундагы эң жаш Фрунзедеги телевизиялык борбор иштей баштайт. Саламаттыргы кымбаттуу жолдоштор. Фрунзедеги телевизион студиясы техникалык сыноосун баштайт. Бүгүнкү программабызда Бай тарыхы бар Кыргыз телевидениясы 1958 жылы алгачкы ирет обого чыгып, элибизге телевидениянын жаңы доорун ачкан эле. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз элине кызмат кылуу менен өзүнүн тарыхый миссиясын аткарып келет. Кыргыз телевидениясын түптөшүп, анын өсүп өнүгүшүнө өз салымдарын кошушкан Рабига Менсеитова, Асанбек Токомбаев, Умтул Орозова сыяктуу жетекчилер өз ишине берилип иштешип, чоң чыгармачылык коллективди үзүрлүү жетектеп келишкен. Ошондой эле чыгармачыл коллективдин өзөгүн түзүшкөн режиссерлор, редакторлор, операторлор, дикторлор жана инженердик техникалык тейлөөчү адистер Кыргыз телевидениясынын чыгармачылыкта, техникалыкта өсүшүнө зор салымдарын кошуп кетишкен. Ал эми эгемендик жылдарында телевиденияда ар кандай реформалар болуп, элдик телевидение тоталитардык режимдин рупору болуп, үй бүлөлүк каналга айланганын Кыргыз эли жакшы билет. Ошондуктан эки жолку инкылапта тең КТР коомдук телевидение болсун деген элдин эң негизги талабы эле. 2010 жылдын апрель инкылабынан кийин эле убактылуу өкмөттүн 30 апрелдеги номер 28 декретине ылайык КТР коомдук каналга айланды. 55 жылдык мааракесин белгилеп жаткан коомдук телерадио корпорациянын чыгармачылык коллективи бүгүнкү күндө үзүрлүү эмгектенүү менен элибизге кызмат кылууда. Ошондой эле ар дайым чыгармачылык изденүү жолунда. Бул Кыргыз телевидениясы дегеле ушу корпорация бул Кыргыз элинин байлыгы да. Анткени мына 55 жылдык чоң куттуу майрамды белгилеп отурабыз. Албетте чоң драмалык учурду ала турган болсок, мына акыркы эле 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки эмне деген гана күндөрдү баштан өткөргөн жок бул телевидение. Биз ошону кантип чечүүнүн жолун ойлогонбуз. Ошо чечүүнүн жолу катары бул мурдатан эле сунушталып келген каналды ошо коомдук каналга айландыруу маселеси. Мына биз ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз. Акыркы 2,5 жылдан бери катуу жумуштар жүрдү. Улуттук каналдан коомдук каналга өтүүдө чоң трансформация болду. Байкоочу кеңеш түзүлүп, телевидениянын өнүгүү стратегиясы иштелип чыгып, ошонун негизинде коомдук канал жөнүндө мыйзам кабыл алынып, статусу, программалык саясаты аныкталып, чыгармачылык изденүүлөр, техникалык жактан да жаңылануулар болуп жатат. Ал эми чыгармачылык жаатында жаңы программалар ачылып, эл менен болгон байланыштар чыңдалды. Өнүгүү стратегиясына ылайык программалык саясатында чоң өзгөрүүлөр болуп, коомдук телерадио корпорациянын түзүмү азыр 4 чыгармачыл бирикмеден турат. Внимание! Запускаем! Биринчи каналдын маалымат кызматы өз ишин улантат. Түз эфирде Ала Тоо маалымат программасы. Ала Тоо маалымат жаңылыктар программалары телекөрүүчүлөрдү өлкөбүздөгү, ошондой эле дүйнөдөгү жаңылыктар менен биринчи каналдан үзгүлтүксүз тааныштырып турат.
Мында өлкөбүздө болуп жаткан социалдык, саясий, маданий жаңылыктар жана дүйнө жүзүндөгү маанилүү окуялар камтылат. Ошондуктан Ала Тоо маалыматтык студиясы корпорациянын көрсөтүүлөрүнүн приоритеттүү бөлүгү болуп эсептелет. Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде Замана студиясы өз ишин баштады. 3 саат бою биз менен бирге болуп, таңды жакшы маанай менен тосуңуздар. Замана студиясы ар күнү көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулоо менен телевидениянын иш күнүн баштайт. Коомдук канал кийинки убакта популярдуу болуп, элибизге рахат тартуулай турган кыз-жигиттин Сармерден айтышуусу, суроолор боюнча арноо концерти жана ырдап жүр сыяктуу концерттик программаларды тартууласа, жаштардын талабына ылайык арналган Заманбап 6-күнү кечинде Жаш канат музыкалык көңүл ачуучу программалары тартууланат. Албетте, коомдук канал болгондон баштап, коомчулуктун пикирине да көңүл буруу керек болчу. Ошондуктан көрүүчүлөрдүн каттары, суроолору менен иштөө коллективдин алдына койгон максат эле. Анткени социалдык жана агартуучу программалар коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, көйгөйлөрдү камтыйт. 2013 жылдын сентябрь айынан баштап, коомдук канал берүүлөрдүн жаңы сеткасына ылайык түз абодон маданиятты өркүндөтүүгө багытталган Маданият майданы, тоолуктардын ток-шоусу аттуу жаңы долбоорлор обого чыгып, телекөрүүчүлөрдүн купулуна тола баштады. Ал эми 1 октябрдан баштап жаш жеткинчектер үчүн Баластан каналы иштей баштады. Мында өспүрүмдөр үчүн тарбиялык багытындагы ар кандай мультфильмдер, билим берүүчү жана спорттук программалар, викториналар, кинотасмалар көрсөтүлөт. Бул дагы корпорациянын жаңылануу жолундагы кадамдарынын бири десек болот. Ой Ордо ток-шоусу 2012 жылдан баштап обого чыгып, азыр анын рейтинги жогорулап, региондордун көйгөйлөрүн көтөргөн шоу түз обого чыгып жаткандыктан, мында сөз эркиндиги ачыктан ачык көрүнүп калды. Коомдук канал өнүгүү стратегиясына ылайык жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоого арналган программаларга өзгөчө басым жасоодо. Мында негизинен жаштарга арналган көңүл ачуучу жана тарбиялык мааниси чоң социалдык программаларды обого чыгарууда. Учурда эстетикалык рахат тартуулай турган музыкалык программалар, Акыл Ордо интеллектуалдык оюну, Жаштар үнү, балдардын сынагына сынбайсыңбы? Социалдык темадагы мээрим берүүсү сыяктуу жаштарга арналган ар түрдүү көңүл ачуучу программалар обого чыгууда. Коомдук канал спорттук көрсөтүүлөрүн кеңейтүүдө. 2013 жылдан УЕФАнын футболдук беттешүүлөрүн кыргызча комментарий менен көрсөтө баштады жана Деңиз жылдыздары оюн зоок программасын тартуулады. Ошондой эле эл аралык Мейкин Азия фестивалын жана саясий маанилүү окуя болгон ШОСтун өлкө башчыларынын Бишкекте өткөн саммитин да түз эфирден көрсөтө алды. Ушундай ийгиликтердин баары коомдук каналдын өнүгүү стратегиясынын алкагындагы иш-чаралар. Мындан тышкары ошо улуттар аралык мамилелерди чыңдоо максатында ошо Достук радиосун ачтык, интернетте чыгып атат. Эми бара-бара эгер жыштык маселеси чечилсе, муну ошо жалпы республикага салттуу түрдө таратканга мүмкүнчүлүк болот да. Анан албетте биз жаңы технологияларды, маалымат берүүнүн жаңы технологияларын иштеп атабыз. Бул болсо ошол интернет сайт тууралуу айткым келет. Биз өзүнчө интернет команда түзүп атабыз. Ошо интернет менен иштей турган. Албетте ал жерде иш жаңы гана башталып атат. Ошого карабай мына ийгилик катары айтып коюшум керек. Ошо интернет аркылуу биздин телеканалды жана 4 радиону онлайн режиминде кайсы жерде интернет болсо ошол жерден көрүүгө мүмкүнчүлүк болду. Коомдук телерадио корпорация бүгүнкү күндө заманбап техникалар менен жабдылып, дүйнөлүк теле берүүлөрдүн стандартына ылайык форматта обого чыгуу менен телекөрүүчүлөрдү сапаттуу деңгээлде тейлеп жатат. Ал эми 2014 жылдан баштап кыргыз телевидениясы дагы эл аралык Женева келишимине ылайык дүйнөлүк стандарт боло турган санариптик теле берүүгө өтөт. Бул маанилүү окуяга чоң даярдыктар көрүлүп жатат. Демек кыргызстандык телекөрүүчүлөр жакын арада сапаттуу жана ар кыл программадагы теле берүүлөрдү санариптик телевидение аркылуу көрө башташат жана санариптик телекөрсөтүүлөрдүн өзгөчөлүктөрүн өздөрү баалашат. Коомдук телерадио берүү корпорациясы тартуулай.
Коомдук телерадио корпорациянын 2013-2015 жылдардагы өнүгүү стратегиясына ылайык бир нече иш-чараларды аткарууда. Анын ичинен коомдун талабына ылайык жаңы теле жана радио программалары ачылды. Санариптик телеге өтүүдө Маданият каналы боло турган музыка каналынын ачылышы, келечек муундарыбызды тарбиялай турган Баластан каналынын, көп улуттуу элибизди этникалык ынтымакка тарбиялай турган Достук радиосунун ачылышы сыяктуу долбоорлордун ишке кириши жана онлайн режиминдеги интернет сайтты ачуу корпорациянын чоң жетишкендиктери болду. Кыргыз телевидениясынын баалуу архивдик фондун санариптик форматка өткөрүү иштери дагы жүрүп жатат. Жана элибизге музыкалык маданий мурастарыбызды жеткирүү максатында Залкарлар күүлөрү, Манас эпосунун CD-дисктери жана улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык юбилейине арналган DVD жана CD жыйнактар чыгарылды. Ушундай ийгиликтери менен аз эле убакытта коомдук канал өлкөбүздөгү негизги телевидение катары өзүнүн эң жогорку рейтингин бекемдеди. Муну көз карандысыз M-Vector консалтингтик изилдөөчү уюмдун 2012 жылдагы тыянагы тастыктады. Жана коомдук телерадио корпорация бардык көрсөткүчтөрү боюнча өлкөбүздөгү эң алдыңкы теле берүүлөрдүн булагы деп эсептелди. Ошентип 55 жылдык мааракесин белгилеп жаткан коомдук канал кыргыз элинин ой мүдөөсүн, талабын чагылдырган нукура элдик канал болуп калды. Коомдук телерадио корпорация өнүгүү, жаңылануу жолунда жана санариптик телевиденияга өтүүдө мамлекеттик колдоого муктаж. Себеби улуттук контентти түзүү корпорациянын негизги милдети. Коомдук каналда 21 кылымда кыргыз элинин жаңы технологиялык доордо жашашына ар дайым кызматын кыла берет.